Салам кыздар, бүгүн менде өзгөчө аш күрүчтүн ордуна булгур менен басабыз. Эгер жасап көрө элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Өзгөчө даамдуу бир тамак болуп калат. Керектүү азыктар, пловко кандай азыктар керек болсо, ошолор эт, пияз, сабиз жана өсүмдүк майы. Өсүмдүк майын алгач жакшылап ысытып алабыз, андан кийин этти кууруйбуз. Эттин баардык суусу буланып чыкканча, андан кийин майга куурулуп баштаганча улам аралаштырып жакшылап кууруп алабыз дагы. Пиязыбызды кошобуз жана пиязды дагы кызарта эт менен чогуу кууруп, татымалдардан жарым аш кашыктан көбүрөөк туз кошуп аралаштырып кууруп алабыз. Ошондой эле сабизди дагы 5 мүнөттөй кууруп алсак болот. Бул жерде 400 грамм сабиз, 2 орточо көлөмдө пияз жана 350-400 граммдай эт, бул 400 грамм булгурга. Татымалдардан кара мурч, кызыл калемпир же өзүңүзгө жаккан дагы башка татымалдарды деле кошуп койсоңуз болот. Жакшылап аралаштырып, үстүнө сууну куябыз. Мен алгач 650 мл суу куйдум. Андан кийин дагы бул жолу мен 100 мл кошуп койдум. Кайнап чыккандан кийин булгурду салгандан кийин байкайбыз. Булгурдан мен 400 граммдай алдым. Жакшылап 3-4 жолу муздак сууга жууп, тазалап алабыз дагы. Эт менен сабиз бир 10 мүнөт кайнагандан кийин кошо берсек болот. Бул албетте этке дагы жараша болот. Эгер эт катуураак болсо, албетте бир аз көбүрөөк кайнатышка туура келет. Булгурду салгандан кийин бетин жакшылап күрүчтү демдегендей эле бетине жайып, суусу бир аз тартылганча күтөбүз. Суу ушул булгур менен бир аз гана бетинен ашып турса болот. Алгач бир аз күчтүүрөөк отто бир аз кайнаттым. Андан кийин суусу тартылып, бирок түбүндө суу дагы эле бар. Ошол кезде капкагын жаап, жай отто бул жолу менен 30 мүнөттөй демдеп бышырып алабыз. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Жакшылап аралаштырып, мына ушундай чачыраган соң пловко окшогон эле тамак, бирок даамы өзгөчө даамдуу болот. Андыктан жасап көрө элек болсоңуздар, жасап көрүңүздөр. Эгер жакса, сөзсүз түрдө комментарийге же WhatsAppка жазып коюңуздар. Тамагыңыздар ар дайым таттуу болсун. Көк чөптөр менен кооздоп, мына ушинтип дасторконуңуздардын даамын ачсын. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.